дагы бир жолу ушу чакырып уюштурган табылдыга Аскар Салимбеков окуу борборуга ыраазычылыгымды билдирем. Эсен келди. Анан бул жерде Манас отурат окшойт, Ошо Манас, анан Руслан Акун ушуларга дагы ушундай бир айылдын деңгээлидеги мугалимди ошо Кыргызстанга алып чыгып ушунча эмгек кылгандарга бир рахмат айтып кол чаап койсок болот. Эми урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен мынау мектептин ачылганын угуп азыр айтып келдим табылдыга. Нуржигит Кадырбеков ошо рахмат ушундай школаны ачканыга, келечектеги мамлекеттик ишмерлердин мектеби деген туура эле айтып атамбы дегендей да. Эми ушу биз өзүбүздүн ошол Руслан Акун тарткан кинобуздагы мектебибизде мен 17 жыл илгери школа будущих лидеров деп ачкан элем. Болочок лидерлердин мектеби деп. Лидер только жалаң мамлекеттик иштеги лидер эмес эле, ал жерде ар бир тармактын number 1 деген бар го, номер 1 лидери болуш. Ол мугалимби, 1 номердеги мугалим, дарыгерби, 1 болсун, дыйканбы, фермерби, анан мамлекеттик ишмер саясаттабы, бардыгы да ушундайлыкка барыш маселесини коюп, ошонун жобосуну, анан кийин программасыны, эми албетте биз айылдабыз, провинциальный, аны түшүнөсүңөр, бирок ошонун алдын ала уже бир топ балдар өсүп чыкты, кадрлар өсүп чыкты, алды келип мына президенттик администрацияда иштеп калды, областтык, анан райондук администрацияда жетекчилик кызматтарда иштеп, илим чөйрөсүнө чыгып балдар өсүп калды. Эң башкысы баягы мен силерге айткан өз чөйрөсүнүн ошо болочок лидерлер мектебиде окугандар, сенин колуңда турса, мага бул пайдаланууга, да. Сен өзүң да катыштың бияка отурсаң. Макул. Бул мугалимдиктен ошо номер 1 даражага чыкты Чынара Токтоназарова деген окуучусу айылда жүрүп республикадан 4 жолу 1 орунду орус тилиден келип алды да. Жюрилер сомневаться этти, тишектенип, что-то орус класстан алып келген окшойт деп. Анан мен өзүм аралашып айттым, орус класс эмес, бул кыз Мадина төрөлгөндөн бери орус дегенди көрө элек деп. Жок да, айылда орус жок да, кандай болот өзү деп. Негрди көрсөтүп койсоң дагы, африканисти көрсөтсөң дагы орус деп айта берет, потому что представления нету. А тилди билет. Это настолько эмгек кылыш керек, методика керек, чтобы такыр орус көрбөгөн окуучу келип Бишкектин окуучуларынан 1 орунду жеңип алып чыгып келди. Мына баягы номер 1 деген лидер өз тармагынын лидери болду да. Ошо мен силерге мына ушундай болочок мамлекеттик ишмерлер конкурсунан жеңип, менин угушумча силер көбүңөр жеңип алып бул жакка келип өткөндөрсүңөр. Анан мына азыр ыктыярдуу катышуучулар, силер эң жакшы ишти жакшы бир инсандардын жетекчилигиде баштапсыңар. Эми бир аз экөөбүздүн Нуржигит жөнүндө айтсам болобу? Анан ошол Нуржигит өзү, дал өзү ошо баягы мен айткан ламбаван ошол өзүнүн ал адабиятта 1 болгон окуучулугунан баштап, андан кийин журналистикада, андан кийин мына саясий ишмердиги жаш эле, азыр уже зам министр, министр, жогорку кеңеш депутат, бул дагы лидерликтин белгиси да, туурабы? Андан тышкары чыгармачылык, жазуу ишиде Япон кереметинин сырыгы, сколько ал жерде канчалык философия турат да. Баягы Ант деген чыгармаларыны алып көрсөк эгер, бул жагын алып, экинчи бир жагын алсак эгер, мына спорт боюнча дагы 1 даражада Кыргыз карате федерациясынын президенти. Бул кандай? Ошондой адам силер школаңарда ачып отурса, бул өзү дагы сыймык да, ошондо окуп атканыңарга кегиле ошол адамыбызга да бир кол чаап рахмат айталы. Андан мен бүгүнкү 1 алгачкы кирит сөзүмдө ушуну мен силерге айтып атамын. Лидер болгондо бизде көбүнчө
саясий лидерликти эске алабыз да. Мен бүгүн ошону бир аз силерге кеңейтирип туруп, кайсы тармактын болбосун лидери болушка чакырып кетет элем. Ишкердиктин, агартуучулуктун, дарыгерликтин, меценаттыктын эң башкы чоң лидерлик адамгерчиликтин лидери болгула. Мына бүгүнкү сабакта эң чоң сабак ушул болсун силерге, балдар. İnsandık adamgerçiliktин лидери болуш, саясий лидер болуштан кем эмес, а мүмкүн андан дагы татаал болуп эсептелет да, балдар. Ушуга мен силерди чакырып кетемин. Мен бизде мындай формула менен сабак өтөбүз да, биздин ошо Руслан Ахун тарткан айылдык деревня мектебибиздечи, Старомодный Манас. Ошо мектебибизде мындай формула менен өтөбүз. ТС квадрат деген формула. Ал дегени, бул жерде доска жок болсо, кашагын ичинде Т, анан С, С, анан кашаа жабылат дагы квадрат коюлган. Ал деген сөз кашагынан чыгарсак математикада 2 Т болот. 2 Т'нын бири мен же любой кайсы гана лектор болбосун силерге сабак өткөндө ушуну пайдалансаңар болот да. Биринчи Т айтылгандарды тастыктап пикир айтасыңар. Экинчи Т төгүнгө чыгарсыңар. Башкача айтканда, не во всем со мной согласитесь, критикуйте меня, деп атам. Вот лектор шунту айтыш керек да. Жактыбы силерге? То есть спорьте со мной, критикуйте меня, деп атам. Ошондо силер сынчыл ойломго үйрөнөсүңөр. А то ким сүйлөсө ооба, туура, макул дей берсек агар, кыргыздар айтат майлыбай дейт. Хоп, шеф, сиздики тууру деген болуп калабыз да. Так тоже неправильно. Кайсы керек болот деген, надо иметь свою точку зрения. Взгляд на все вещи дегендей, да. Ну, конечно, критика должна быть конструктивной. Критика не ради критики, разрушительный, бузуучу эмес, өстүрүүчү сын болсо. Ошол үчүн бүгүн шундай формула менен баштап көрөлүчү. ТС квадраттын биринчи Т'сы тастыктагыла, мени менен макул болсоңор, экинчиси мени сындагыла. Энди эстин бири сунуш айтыңыздар, мен айткандар боюнча. Агай, мынау айтканыңыз тууру, мынауну да кошуп айтсаңыз жакшы болот деп. Экинчиси ал жерде суроо берүү. Ошондо ар кандай занятия, машыгуу сабактар монолог формасында өтпөйт. Тажатпайт да, диалог формасында өтөт. То есть активдүү болот да. Ал үчүн мен азыр 10 минут сүйлөгөндөн кийин стоп, токтотом. И кезек силерге берилет. Ошондо силер жанагы ТС квадратты ишке ашырасыңар, анда эме табылды мындай алпаруучулук ролду аткарып берсе болот да. Ошондой кылалы. А то как получается? Глупый ворчит, умный молчит. Мен сүйлөй берем, силер угуп отурасыңар, ал это нечестно, да? Давайте активный бололу, силер да сүйлөгүлө. Ошол биринчи бөлүм. Мен болсо силерге параллель алып кетишти айтам да. Эсиңерде болсо, эгер ким көргөн болсо, мен жогорку кеңеште бир сүйлөдүм эле. Эки крайносттан этият болуш керек да. Бири зарубеж, чет өлкөнү, дүйнөлүктү идеалдаштырыштан, экинчи обочолонуп изоляционизм дейт. Сами сусами деп кыйын болуштан сактаныш керек. А кайсы оптималны дегенде параллельно алып кетиш керек. И мировой эмени дүйнөлүктү дагы, анан өзүбүздүн дагы өздүгүбүздү бирге алып кетсек, ошондо жакшы болот деп жогорку кеңеште айттым эле. Эми темага келели, лидерлик боюнча. Урматтуулар, бул мен ошо айттым 17 жыл илгери школа будущих лидеров дегенди ачып, анан ошондо балдарыбызга сабак өтүп, цикл лекция, только мындай одноразовый эмес, азыр мына табылдыга да ыраазы болдум. Ал жерде мен бир 24-25 тема бар да, ошол ар айда 1-2 өтүп барат да, ошол темачы, ошондо сиңет. Качан өтө зор маалыматты дагы оптум көп берсең сиңбей калышы мүмкүн да, переваривать этиш кыйын ал маалыматтын бардыгын. Аны осмыслить этип, апробировать этип, прикладной кылып турмушка киргизип алса, анан жугумдуу болот да. Көбүнчө биз эң сонун маалыматтарды оптум бир лекцияда берсек, муну биздин мээнин мощносту переваривать этишке кээде жетпей калат. Анткени андан башка маселе көп да силерде, туурабы? Ошого
мынауну цикл лекция кылып койсоңор өтө жакшы болот. Ошо эми мен мынауну өткөндө өзү лидерликтин табигатын алгач өзүм окуп чыктым. Лидерлик жөнүндө Огайо университетинин профессору Хермандын лидерликтин табигаты жөнүндөгү илимини окуп чыктым. Охо, Шубагзарда Баткенде отуруп, Огайо штаты университет. Андан тышкары Макиавеллинин лидерлик боюнча ойлоруну окуп чыктым. Аны энди бая мен өзүм айткан сөзгө өзүм амал кылайын. Өзүбүздүн Кыргызстандын лидерлерини окуп чыктым. Кайсылар дегенде, бул Жусуп Абдрахманов. Аябай укмуш лидер, мына өсөр эл өзүнү сыйлайт, өзүбүздү да айталы. Мына өзүбүздөн бул жактан Жусуп Абдрахманов эң жаш өкмөт башчы. Эң патриот Кыргызстандын территориясыны кеңейтирген бир канча миң, ошо в том числе мына көп жерди түштүк батыш Кыргызстанды Кыргызстанга далилдеп, обосновать етіп, Сталинге хат жазып коштурган адам Жусуп Абдрахманов. Ол сыкылнарын ушу өмеден да. Андан эми бул жактан дагы бирөөдү айтсак, Ысқақ Разақов деген атабыз. Ал киши дагы мына лидерликтин үлгүсү. Мен Ысқақ Разақов жөнүндө дагы лидерлигини үйрөнүп чыгып, лидерлик жөнүндө китеп жаздым. Китептин аты мындай: Ысқақ Разақовдун лидерлик сапатынын өзгөчөлүктөрү жана инсандык сапаты, чекит, точка дегеним, Разақовтан алуучу сабактарыбыз деп. Вот көрдүңүздөрбү, китептин аты ушундай. Ысқақ Разақовдун лидерлик сапаттары, инсандык сапаттары, алуучу сабактарыбыз. Мына ошол жерден баягы мен айткан Хермандан, Макиавелладан жана башка көп, эми бир экөөнү эле айтайын. Алсак эгер, лидерлер өзү бир 5-6 түргө бөлүнөт экен. 5-6 лидерлердин өзү дагы. Лидерлердин классификациясы. Туура эле кетип атам, темаңа жооп береби? Дагы анан агайды чакырсам башка теманы сүйлөдү деп мен да Кудай сактасын, башка жакка кетип калбайын. Түзөтүп тур. Ошол жерде лидердин бир нече түрү бар экен. Аны мен учуру келгенде эгер мүмкүн болсо кийинчерээк дагы бир жолу ушул болгондо кеңири айтып берем. Ошонун бирини айтып берсек эгер, бир лидердин түрү лидер алтан деген лидер болот экен. Десем, көбү алтын деп жазып алыптыр да, алтын эмес, алтан. Тыдан кийин лидер алтан. Вот мен силерди дагы ушундай лидерликке чакырат элем. Эми аны расшифровка кылсак, чечмелесек, лидер алтан дегени бул кандай? Лидер алтан деген бул мындай фразологизм, образын айтканда туу алып жүрүүчү деген маанини берет экен да. Лидер алтан туу алып жүрүп, анан баягы серке сымак өзүнүн идеясы менен, өзүнүн стратегиялык ой жүгүртүүсү менен миллиондогон адамдарды өзүнүн туусунун айланасында бириктирип, ээрчитип алып жүрө билген адамды, лидерди лидер алтан дейт экен. Вот бүгүн табылды лидер школада эмне өттүңөр десе, Капрагайдан лидер алтан дегенди уктук десеңер, и то немало, да, туурабы жокпу? Эгерде мага чейин кимдир бирөө айткан болсо, мен бул лидер алтан жөнүндө айтпайм. Айтканбы жокпу бул жөнүндө? Айткан эмеспи? Мына лидерликтин табигатыны иликтеп үйрөнгөн адам. Ким бирөөлөр бир кылдай, Капрагай эне мектеби, надоело это уже своим материнской школы. Капрагай, кроме этого, тоже читает дегендейчи. Вот лидерликти окуп турмун да. Мына и башка көп тармактарды. Ошонон мен силерди айтамын, ошо лидер алтанын сапатыны белгилеп бердим азыр силерге. Идеясы менен. Өзүнүн идеясы болуш керек. Притом идея улуу идея.
улуу элди башкара турган, улуу ишке алып бара турган идея лидерде болуш керек. Лидердин ал жерде айтып жатат, лидер алтандын биринчиден жан дүйнөсү улуу болуш керек. Сырткы келбети улуу болуш керек. Идеясы улуу болуш керек. Стратегиялык көрүп турган чекти, горизонту кенен алыс болуш керек. Бирөөлөр айтат го, образын айтканда, мурдунан алысты көрбөгөн жетекчи дейт. Түшүнүңөрбү? Алысты көрбөйт. Ал ким? Ал карьерист. Ал популист. Бул лидер алтандын антонимдерин айтып атам мен силерге. Лишби вот карьерага жетсе болду, атак данк, амалга жетсе болду, кызматка жетсе болду, ал үчүн бардыгына таяр. Мындай лидерлер, азыр образын жасасак, эмеселер, колуңарды алгыла. Колду алдыкпы? Эми ап келебиз. Мына, мурдунан алысты көрбөгөн лидер. Түшүндүңөрбү? Силер эч качан андай болбогула. Кыргызстанда андай лидерлер жок, мүмкүн Африкада ошондойлор болушу мүмкүн. Потому и кризиске алып келип койгон Африканы. Түшүндүңөр да? Мен эч кимди сындаганым жок. Аллегориялык чыгарма деген сөз бар. Аллегориялык чыгарманы билесиңерби? Мына бизде лидер алтанга жана мен атын атаган ошол Жусуп Абдрахмановтар, жана башка кийинки лидерлерибиз ошонун катарына кирсе, ийселер ошондой сапатка эч качан мынауну ойлобогула. Бул мындай деп дагы фразалаган мурдуну балта кеспей калыптыр дейт. Мурдунан алысты көрбөй калыптыр дейт. Ол лишби креслону ээледи, нажива, байыш керек, коррупция, туган, туушкан, клан, өзүнүн окружениясы, любимчиктери, итп. Тимур болду, каганын айтпайм. Тимур уже түшүнүп отурат, мынтип отурат, күлүп. Ушундай угуш керек да, ол жөн эле уккан жок. Тимур созерцание менен угуп отурат. Айтканынын баарын элестетип көрүп отурат да. Вот ошондой. Мен силерге бир сөздү айтайынбы? Болочок лидер болушуңар үчүн силер сүйлөш, ораторский искусство дегенди өткөн болушуңар керек. Өтөсүңөр, аны обязательно өтөт, лидерликке болом дегендер сүйлөш өнөрүгө. А мен антонимин сүйлөш өнөрүдөн илгери угармандык өнөрүнү үйрөнгүлө. Жазып кой, угармандык өнөрүнү. Мына азыр Тимурда ошол көрүнүп турат. Амантур жок, Эсенгелдиде көрүнүп турат мына угармандык маданияты. То есть мен илгергилерди улап силерге айтып атам. Илгери ораторский искусствону өткөн болсоңор, мен азыр силерди слушательский искусство, угармандык искусство. Бул карагыла. Оказывается, сүйлөө өнөрүгө караганда угармандык өнөрү артык турат экен. Чыныгы лидердин скрытый эң чоң способности умение слушать и понимать человека. Жазып койгула. Уга билиш жана да чабып койгула. Ато шундай жетекчи лидерлер бар, опять каякта? Африкада. Я начальник, ты дура, ты начальник, завтра я уже дурак деген. Дурак эмес ко, глупый дегенде. Андай эмес. Чыныгы лидер сүйлөп жаткан адамды мындай угат, карагыла. Пожалуйста, жасагыла силер дагы. Болочок лидерлер. Биз имитация менен лидер школада өтөт. Жазып алайынчы деп жазып дагы мына угармандыкка үйрөнгүлө. Миң өкүнүчтүүсү бизде кызматка келген, жетекчиликке келген, амалга келген, бийликке келгенде угармандык маданият жоголуп кетет. Африкада. Никто не обидится, Тимур. Аябай зор прием, да? Африкада деп элестетип отура берет, бардыгы билет, что кайерде экенин. Кызык да. Вот. И эч кимдин идеясы кызыктырбайт.
толка өзүнүкү менен өзү ора, телефон менен, окружениясында 3-4 адам менен, бирөөдүн пикирини да сурап койбойт, арызданып кирген адамды да укпайт. Мана калжыксы жерде надо уметь, мана уга билиш керек. Арызданганды, кайрылганды, сунуш айтканды, элди, жакырларды, провинцияны, бечараны, катардагы адамдарды уга билиш лидердин номер 1 сапаты болуш керек балдар. Ушуга мен силерди чакырамын. Все, экинчи бир чоң маселени айтып бүттүм, дагы тез квадрат. Сындаган жерде айтпадыңыз, шакирттерге айтасыз, мен да сындагыла бердим. Айттым, сен астыда жүргөнүңдө мен айттым, критикуйте меня дегенде айттың, да, сындашка айттым. Эме кыласыңбы, тез квадрат кыласыңбы? Тез квадрат кылсаңбы? Анан мана апке, силер тез квадрат кылгандачы мен сүйлөгөн, мен айткан маселелер боюнча сындагыла, сунуш айткыла, суроо бергиле, башка жака кетип калбагыла. По существу дейт. Кыргыздар айтат, ток этерине дейт. Шул жерде мен горкий, ачык бир акыйкатты айтып кетейин. Балдар, урматтуулар. Лидерликке өтө керек болгон бир сапат окурмандык сапаты. Дагы жазып койгула, окурмандык сапаты. Уга билүү сапаты, окурмандык сапаты дедим. И ошол үчүн мен минутасыга тез окууну киргиздим 30 жыл илгери. Мына ол китебимде бар. Мына ушу минутасыга тез окуу, норматив. Азыр силер минутасыга 250ден сөз аз окусаңар, силер не состоявшийся лидер болосуңар. Ого, это значит опасно. Халасаңар моментальный эксперимент кылабыз. Добровольцы барбы? 3 минутта бүтөт. 2 адам. Ойлонуп тургула, мен азыр айтайын. Ойлонгула, добровольцы бияка чыгасыңар. Агай, меле тандап алып албайбы? Эсен тур, боло береби? Эсен келди. Эсен келди, болобу? Эксперимент? Эсен келди. Жок, сизди катышың дебейм. Мен мыналар вообще болобу ушул деп. Анда болот деп кол. Да. Конечно. Внимание. Токтогула, азыр кызык нерсе чыгат. Но пока силер ойлоп тургула, ким чыгат? Азыр мен кызык. Мен 30 жыл кери окуганды түшүнүү, тез окууну сабак кылып киргиздим. Эч ким колдободу, кызыкпады, более того, мне критиковали. Кинода көргөнүңдөй, как всегда, манас мен мына шундай. Зачем это тебе? Да, дейшти. А мен упрямый человек, кинода туура эле айткан, эме барго, упрямый как этот животный дегендей. Иногда придется, да, шу идеяны ишке ашырыш үчүн лидерге бул дагы керек сапат. Упрямый боло билиш керек. Но только стоящий маселеде упрямый болду, анан эртеге не стоящий маселеде упрямый болуп албагыла, кыйналасың. Эми биринчи шу, экинчи дагы бир мисал айтамын. Убакытты рационалдуу пайдалануу деген сабак киргиздим. Убакытты. Кыргызда бул эң чоң ысырапкерчилик, убакытты ысырап кылышта. Кыргыздын жакшы көргөн ырыдагын зорда шараккан суудун боюнда жамбаштап жатсаң сонунда. Охо, кол чабып койгула, кыргыздыкы. Эч кайсы башка элде мындай ыр жок. Бири-бири менен сурашсам, кандай жатасыңарбы, жакшы жатасыңарбы деп сурайт. Иногда уяласың о суроо укканыңачы, жатасыңа иштеп атасыңбы дебейт. Иштериң жакшыбы деп айтканда жакшы жатасыңарбы деп сурайт да, вот жалкоолук. И мен ошол үчүн эме кыл, да, туура эле Тимур, чот сен күлүп атасың, странно күлүп атасың. Шу эки нерсени киргиздим. Значит, бири тез окууну 30 жыл кери, экинчиси убакытты рационалдуу пайдалануу. Опять мени сындашты. А мен кийин катамды түшүндүм, Тимур, манас. Мен акайса өтө чоң ката кылыпмын. Эмне дегиле? Эмне дегенде мен англисче, орусча айтпапмын. Кыргыздарга бир нерсени киргизиш үчүн англисче айтыш керек экен. Time management. Эми баары пул төлөп окуп атат. Когда-то я бесплатно провел, никто не хотел учиться, эч ким каалабады. А англисче айткандан кийин, ого, баары бегом 5 миң, 10 миң төлөп окуп атат. Туура жокпу? Азыр курсы бар, Экинчиси, мен тез окуу дегенди кыргызча айтып коюпмун. Это моя вина, извините. Оказывается, надо было сказать скорочтение. Кыргыздар, как мне жалко, мына ол жалаң мында терминдин
зарубежный терминологиянын кулдугун урсак болбойт да, урматтуулар. Ошол үчүн бул жерде мен точка коймокчумун. Өсөр эл өзүнү сыйлайт. Мен дагы ошо тайм менеджмент деп англисче, немисче, орусча айткандарга мен дагы за, но эмнегедир өзүбүздүн кыргызчаны дагы кошуп айталы да. Ушуга мен силерди чакырып кетемин. И лидердин рахмат. Демек, мунан дагы заключение кылып, мына кыздар азамат экенсиңер, баарыңар балдар жазып отурасыңар, жазып лидердин дагы бир зор сапаты убакытты рационалдуу пайдалануу. Убакытты рационалдуу пайдалануу. Экинчиси, тез окуп, оперативный ошонон вывод чыгара билиш. Бул өтө чоң жөндөм. Тем более информациялык коомдо. Мына ушуларды мен силерге айттым. Быть пары, коротко, ясно и только то, что нужно, без воды. Да. Рахмат. Мага кеде чынелес көп жерде суроо берет дагы, эмне үчүн сиздин китептериңиз арык дейт да? Жука дейт да. Анан кийин мен шуну айттым эле, кыргыздар калың китепти көрсө ачпай туруп эле уктап калат деп. Ошого мен китепти жука жазганмын, и менин темаларым дагы өтө силерге пайдалуу. 1,5 бет. Ар бир темада зеригейин дегенинге уже тема бүтөт да. Тостанада да кыргыздарга мен аябай кыргыздардын психологиясын үйрөнүп туруп анан китеп жаздым да. Кыргыз чоң китепти жактырбайт. Onu окушка жүрөгү сыгылып кетет да. Аларга кыска, коротко, ясно деген өзү кыргыздарга керек да. Жакшы, олпарыңыз.